Dagы bir maселени айтып кетейин. Бул эң чоң президенттин өзүнүн койгон максаттары жана биздин алдыбызга койгон тапшырмалардын бири бул жөнөкөй, үйсүз жүргөн элибизге, журтубузга үй куруп берем деп президент ушундай тапшырманы өзүнүн алдына коюп отурат. Аны кантип ишке ашырып атат? Мына билесиздер, урматтуу көк жаңалыктар, силердин дагы бала чакаңар. Көк жаңалыкты эле айта турган болсок, көк жаңалыктагы эле бала чакаларыбыз, жаштарыбыз, бүт мамлекетибизде жаштарыбыздын бардыгы көпчүлүгү эмне үчүн мигрант болуп кетти? Көпчүлүгү үй алам деп жүрүшөт, туурабы? Үй алам, үйгө жетишпей, квартира аламын, бул жерде жүрсөм жүрө берет экен, убактым өтө берет экен, ошол жака барып кичине иштеп, акча топтоп үй алайын деп чуркап жүрүшөт. Мына ошондой жаштарыбызды кайтарыш үчүн элибизге турмуш тиричилигин шарт түзүп, үй бериш үчүн президентибиз алдына тапшырма койду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизинде быйылкы жылы Жалал Абад шаарында азыр 3000 үй бүлөгө үй курулуп атат туугандар. 3000 үй бүлөгө. Ушуга чейин 10 үй бүлөгө үй куруп берген эмес. Так, ипотека боюнча 10 үй бүлөгө үй куруп берген эмес. Азыр мына Жалал Абад шаарында 3 жерде курулуп атат. Мына Ленин айыл округунун Винсапор шаарында бир жерде коюлуп атат. Сузак айыл округунун Сузак айылында дагы курулуп атат. Ошентип отуруп быйылкы жылы ипотекалык маселенин негизинде Бишкектен кийинки эле Бишкектегиле бир 10 миңдей адамга үй курулуп атат. Биздин Жалал Абадта 3 миңдей адамга үй курулуп атат. Ошо силерге окшогон жөнөкөй адамдарга берилет. Ошолор 25 жылга 4% менен 25 жылга ошо жөнөкөй адамдарды үй жок адамдарга бөлүп беребиз. Ошол эле баягы врачтарга, ошол эле мугалимдерибизге биринчи кезекте. Андан кийин ошону очередте турган адамдарга бөлүп беребиз. Мына бул да болсо жөнөкөй адамдар турмушуна болгон чоң өбөлгү. Бул жерге миллиардтаган акчалар кетип атат. Бирок мамлекет ошол акчаларды таап силерге жумшап атат. Кээ бирлер айтып калышыңар мүмкүн. Каяктан чыгып атат бул миллиардтаган акча? Бизге бир дополнительный бир завод, фабрика курулуп кеткен жок. Жумуш ордулар көбөйүп кеткен жок. Налогторду көбөйткөн жоксуңар. Анан каяктан таап атасыңар десеңер мүмкүн. Мен бир мисал айтып коеюн силерге. Бир эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштүн негизинде жеп ичип мамлекетти талап аткандардын өпкөсүн үзүп туруп, мен мына ачык айтайын, өпкөсүн үзүп туруп эле ошолордун, коррупционерлердин, элди талап тоногондордун, элдин байлыгын талап тоногондордун бардыгын мыйзам чегинде тартипке тартып туруп, 3 жылдын ичинде, мына азыр 3-чү жыл бүтүп атат, Кудай кааласа, 3 жылдын ичинде 1 миллиард 200 миллион доллар акчаны биз кайтарып бердик. Мына биздин кылган ишибиздин натыйжасы ушул.